Анан суроо бергенде жазуу түрүндө берсеңер жакшы болот. Себеби бул жерде неме кылып уга албай калышыбыз мүмкүн. Үн менен келгендичи. Assalamu alaikum устаз. Аллага эң жакындатчу амал кайсы дейт? Аллах Таалага эң жакындата турган амалдын бардыгы бул жакшы амалдар. Орозо кармоо, нафил намаз окуу, тахажжуд намаз окуу, садака берүү, бирөөлөргө жардам берүү, мына ушул нерсенин бардыгы бизди Аллах Таалага жакындатат. Ошон үчүн хадис куддусийде айтат, менин кулум мага жакын боло берет, качан ал нафил намаздарды көп окуган болсо дейт. Канчалык нафил намазды көп окуса, ошончолук Аллах Таалага жакын болот экенбиз. Эми адам Аллах Таалага жакын болуудагы эң негизгиси жүрөгүн оорулардан сакташы керек. Кандай оору? Көрө албастык оорусунан, хасад оорусунан, рия оорусунан, бирөө эл кожо көрсүн, мына ушуларды сактагандан кийин анан жакшы амалдарды кылганда ал Аллах Таалага жакындайт. Аллах Тааланын пенденин Аллах Таалага жакындаганын кантип билебиз? Алымдарыбыз айтат, адамдын Аллах Таалага жакындаганы ал ибадатында рахат алып калат дейт. Кылган ибадатында рахат алып, сүйүнүп, намаз окуганда сүйүнүп окуйт. Садака бергенде сүйүнүп садака берет, жүрөгү ооруп барып бербейт. Адам ибадат кылганда өзү рахаттанып баштайт экен. Мына ошондо Аллах Таалага жакындап аткандын бир белгиси дейт. Дагы бир Аллахка жакын болгондун белгилеринен кылган дуаларыңды Аллах Таала кабыл кылып баштайт. Ал эми ошол эле мезгилде биздин дуаларыбыз кандай болот? Качан кабыл болот? Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат. Бир адамдын жегени арамдан, ичкени арамдан, кийгени арамдан, анан колун көтөрүп, "Я Рабб" деп Аллах Тааладан дуа кылат. Анын дуасы каяктан кабыл болсун дейт. Демек, дуабыз кабыл болуш үчүн жанагы жаман нерселерден алыс болсок, дуаларыбыз кабыл болуп баштаса, демек Аллах Таалага биз жакындап атабыз деген түшүнүктү өзүбүз билишибиз керек. Канчалык Аллахка жакындаган сайын ошончалык көп ибадат кылышыбыз керек. Assalamu alaikum ажеке. Мен аялым менен ажырашчуудай болуп атам. Мурда колум тийген, атасы билип, бирок жакшы жашап атканбыз, жакшы эле дейт. Кандай мусулман эркек аялына кол көтөрөт? Айнанай мусулман бир тууганым, эч качан аялга эмес, эркекке кол көтөрүү арам. Эркекке кол көтөрүү арам. Качан гана бир мезгил болуп калса, сенин ден соолугуңа бир зыян боло турган мезгилде коргоносуң. Ал эми согушта, капырлар менен болгон согушта ал башка маселе. Андан башка маселеде бир эркекке зыян берүү, кол көтөрүү арам болот. Эми аялга кол көтөрүү деген кандай бир айып нерсе. Мен эгер сизге катуу айтсам, кечирим сурайм. Алсыз эркек гана аялга кол көтөрөт. Жанагындай достордун арасында кадыр баркы жок, элдин арасында кадыр баркы жок, неудачниктер бар го, ошолор гана аялына кол көтөрөт. Достордун арасында кадыр барктуу, элде сөз өткөн адам кол көтөрбөйт деп ойлойм да. Демек, ошол эркек кичине бир өзүбүздү оңдошубуз керек. Эми сиз кол көтөргөн болсоңуз, анан ажырашууга жол алып барат да. Жашап атканбыз дейт. Эми аялыңыз жакшы экен, жашап атсаңыз керек да. Анан жашап атканбыз жакшы эле, кайненем алып кетип калды дейт. Алып кетет да. Ал сиздин кулуңуз эмес да, сиздин колуңуздагы. Сиз барып ата энесинин астынан кызды алып атканда айтасыз да, мен мойнума жоопкерчиликти алып сиздин алдыңыздан аманаттап кетип атам.
Kız балагатка жеткенге чейин атасынын, агасынын карамагында болот. Атасы, агасы ошону коргоп, карап, багып, кийинтирип, карап, жаман нерседен тосо турган милдеттүү атасы менен агасы. Балагатка жеткенден кийин бир жана хитба кылып келип, Куда түшүп, бир эркек келди, мен эркекмин, ушул кызыңызды алып кетип атам, бул мага аманат. Силер кандай тарбиялап ушул мезгилге жеткизип берсеңер, Аллах силерден разы болсун, мен бул жагын эми мага бергиле ушул жоопкерчиликти деп алып кетебиз да. Анан ошол берип жоопкерчиликти мойнуңузга алып кетип, анан кийин сабаганыңыз кандай? Демек, эркектер дагы бир өзүбүздүн характерибизге, өзүбүздүн мүнөзүбүзгө бир кайталы. Шариаттан чыгып баратабыз. Азыр бул мусулман. Ассаламу алейкум деп атпайбы? Сабагыбызда отурат, мүмкүн же тияктан берип атат. Демек, адеп аклагыбызды, мамилебизди оңдошубуз керек. Шариатка кайтышыбыз керек. Эгерде бир адамдын намазы аны жаман нерседен тыя албаса, демек намазын оңдош керек. Намаз танха анил фахша вал мункар деди. Намаз жаман, мункар, бузуку иштерден тосот десе, сиз намаз окуп атып, бузуку иштен сиздин намазыңыз тоспой аткан болсо, демек намазыңызга бир кайрылып коюңуз. Кайненем алып кетип калды деди, алып кетет да. Кайнатам жашатпайм деп катуу айтты. Аялым жашабайм деп атыптыр, жашабайт да. Ал кул эмес да сиздин колуңуздагы, сатып алган. Ал толук болгону сизге ушул жарымыңызды толуктап арам нерседен тосуп сизге кийим болуп берейин деп келген. Ал бирөөнүн өзүнүн ата энесин таштап сенин үйүңө келип жашап атат дейм. Эркектер ойлонушубуз керек, а? Биздин сабагыбызга түздөн-түз байланышы бар ушул суроонун. Өзүм дагы акыркы 4-5 жылда кекчил, агрессивный болуп калдым. Эми бул жашоодогу анча-мынча кыйынчылыктарга адам өзүнүн кулук мүнөзүн бузбашы керек да. Бул жашоо ушундай, кээде соодаң жакшы жүрөт, жакшы жүрбөйт. Кээде жакшы болот. Адам акыретін ойлоп жашашы керек. Эгер бир адамдын үйүндө бүгүнкү тамагы болсо, болду, ошол адам бактылуу болду, алхамдулилла. Бүгүнкү тамагың барбы? Эми азыр алхамдулилла бизде сонун болуп атат да. 2 ай, 1 жылга чейин коркпой жашай турган мүмкүнбүз бар да азыр любой эркекте. Демек, аны өзүбүз жанагындай агрессивный болуштун кереги жок. Качан агрессивный болосуң? Болуш керек. Дуаңыз кабыл болбой баштаганда, багымдатыңыз каза болуп атканда, ошондо өзүңүзгө өзүңүз неме кылышыңыз керек. Кантип менин намазым каза болуп калып атат? Аллах Таала пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Эгер бир адам багымдатып уктап калган болсо, анын кулагына шейтан сийип кетиптир дейт. Зара кылып кетиптир дейт. Кечкурун жакшы дарат менен Аллахтан үмүт кылып жатсаңыз, дуаларды окуп шейтан жолобойт да. Качан намазыңыз калып калгандан кийин өзүңүзгө өзүңүз ачууңуз келиңиз. Дуа кылыңызчы, суранам. Дуа менен иш бүтпөйт таксырым. Сиз өзүңүздү оңдоңуз, кайра кичине аялыңыздын ачуусу таркаганда, кайнатаңыздын бир аз ачуусу таркаганда, кайненеңиздин ачуусу таркаганда кичине бир машинанын аркасына кичине продукты кылып, чучук-пучукту алып, акырын барып, иттик бизден кетти. Мен силердин кызыңарды аманатка алдым эле. Эми экинчи мындай кайталабайм. Биздин жашообузга жардам бергиле. Эми жашоо экен ушундай анча-мынча казан аяк кагышат экен. Бирок акмактык менен кетип кол көтөрдүм, бул нерсе кайталанбайт деп эрдик кылып барыңыз. Бул ушул эрдик. Ушинтип баруу чыныгы эркектин сыпаты. Барып анан аялыңызды кайрап келиңиз. Балаңыз бар чыгар. Анан кайра аялыңызды алып келип, иншалла. Кичине неме кылыңыз, биз да дуа кылайлы, Аллах Таалам үй бүлөңүзгө бекемдүүлүк берсин. Кылган күнөөлөрүңүздөн тооба кылыңыз, Аллахым кечирген болсун. Үй бүлөңүз, бала чакаңыз менен ынтымакта жашаңыз. Кайната, кайненеңиздин да Аллах Таала жүрөгүн жумшатып, аялыңызга дагы бир жүрөгүн жумшатып, кайра өзүңүздүн үй бүлөңүзгө келишти Аллахым насип эткен болсун. Дуа кылып коюңуздар.
Assalamu alaikum ustaz. Beşim jana juma namazlarından alğaçkı 4 reketinin barına teң Fatiha Zam Sure koşulup okulabı. Bizde 4 reketlik sünnetlerden bekemdelgen sünnetlerden 3 namaz var. Cuma'nın aldında 4 reket sünnet, Cuma'dan keyinki 4 reket sünnet, peşinin aslında 4 reket sünnet. Uşul sünnet-i muhakkada, bekemdelgen sünnet. İyyâke ve iyyâke bunu taştavanız. Uşunu taştavasanız inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şafaatine ileşesiz. Sebep sünnet-i muhakkelerde taştagan adam Peygamberimiz şafaatinden kuru kalısı mümkün. Bekemdelgen sünnet, Peygamberimiz kaltırgan emes. Emi bir bizde Müslüman bir tuğanlar var janağı. Kaşağın içindeki. Cuma'nın aslında 4 reket sünnet yok deydi. Şonun için 4 reket sünnetni inkar kılışat da okuşmaydı. Bizde Hanafi mazhabda Cuma'nın aslında 4 reket sünnet var. İcma' bolğan. Bizge yetiştүү delillerimiz var. İbn Mas'ud'un rivayeti var. Alqama'nın rivayeti var. Kufadagı çoğ tabi'inlerin fatvaları var. Sahabaların fatvaları var. Peygamberimizin bir hadisi var. Al hadiste bayağı kim Cuma'ga elte gelip namaz okugan bolsa dep bayağı jalpı aytıp koygan. Biroq İbn Mas'ud aytat. Sözsüz türde Cuma'nın aslında 4 reket sünnet okugula dep. Özü kaltırgan emes. Sünnet muakkada, bekemdirgen sünnet. Oşogo jana keyinki jana mazhab karmabagandардын sözlerine aldanıp kalbаңыз. Emi 4 reketlik sünnet muakkadalar 3'ü dedik. Andan başka da 4 reket sünnetler var. Asırdın aslında 4 reket sünnet, mustahab sünnetlerden, koptandan keyinki, şamdan keyinki 4 reket sünnetleri. Bular mustahablar, sünnet muakkadadan tömönürak. Peygamberimiz kede okup, kede okugan emes. Başka janağı bizin bağımdatın aldığında 2 reket, peşinin aldığında 4 reket, 2 reket namazlar var go, jana daim okugan. Peygamberimiz kaltırgan emes. Emi 4 reketlik sünnetlerde sözsüz türde 4 reketine teң Fatiha Zam Sure koşup okuyuz. Sebep bizim kitaplara şuntup keledi. Sünnetlerдің bardığına, vitir vaciptin bardığına ne kılabız? Zam Sure koşup okuyuz. Al emi farz namazlar 4 reketlik farz namazlardı 2 reketine Fatiha Zam Sure, 3-cü, 4-cüge жақшысы Fatiha okuyuz. Şaşırış bolsanız tasbih aytsanız da болады. Subhanallah, subhanallah kete beresiz. Dağı bir şaşırış bolsanız indebeyle 3-cü reketke turup Allahu Akbar dep kete bersеңiz da болады. Hanafi mazhabda ушундай маселе бар. Жеңилдик. Farz namazlarda. Al emi sünnetlerde sözsüz türde Fatiha Zam Sure okulunat. Ya Allah. Assalamu alaikum ustaz. Köp kızlar kaşın boyotot. Antkeni alar darat ötöt, kaş terilbeyt deyit. Birok kaşının aslında ağarıp küygüzüp koyuşat eken kebirler 1 yıldık, kebirleri 1 aylık kılıp. Çaştın boyogonu, kaştın boyogondoruna darat ötöt, kusul ötöt. Çuak ustazımız murda ötpeyt dep kelgen, keyin tekşerilgenden keyin ötöt dep fatva bergen. Çuak ağacının fatvasına joldu burup koyabız. Ne? Çuak ağacı ne degen? Darat ötöt degen. Emi boyogongo kelgende, çaçыңызды boyasanız bolat. Себеби жолуктун içinde жүрөт. Kүйөөңүзгө boyanıp жасансаңыз болот. Kaşыңızды boyasanız, kүйөөңүз уруксат берсе, болот, бирок кашыңызды жаап жүрөсүз. Себеби аны менен көчөгө чыккан болбойт. Жасанып алып көчөгө чыккан болбойт. Эмне кыласыз? Эгер кашыңызды боеп койгон болсоңуз, чоң ачык тагынасыз. Анан жанагы могул каш тергенге болбойт дейт да, мына астындагы негизи кийинчеракта бул маселе айтылат. Могул жакта жүндөр бар го, эмнека чейин чийип кеткен. Бул каш эмес. Каш мына өзүнүн могу каш. Буяктагыларды жүн дейт. Анан ошо кээбирки кыздар буягын боёйт экен дагы, мына жери эмне кылып коет экен? Саргартып көрүнбөй турган кылып коет экен. Алыстан карасаң кашы сонун болуп турат, жакын барсаң саргайып калат.
Андай кылсаң макул, уруксат шариатта. Бирок көчөгө чыкпайсың менен. Же жолугуң менен жаап жүрөсүң, же постоянно очкиде жүрөсүң. Ошондой кылган абалда боесо болот, бирок мен айтат элем ушундай кылбаган жакшы. Себеби дайым эле очки менен жүрө албагансың, очкиң сынып калса эмне болосуң, күнөөкөр болосуң. Ошон үчүн аялдар жанагындай калем менен боенсо болот. Күйөөсүнүн астына сонун боенуп алат, жууганда кетип калат. Ошондой кылган жакшы болот, Чында беле ошондой кылса болобу, дарат өтөбү, шектенип атам. Себеби эже сиңдилерим кылдырып атышат. Дарат өтөт. Анан жанагы айтылган маселеде Аллахым разы болсун. Бизде канча 10 мүнөт убакыт калыптыр. Ассаламу алейкум устаз. Эгерде мен бирөөнүн телефонуна единица салып берсем, ал ошо телефондон жаман нерселерди көрсө, күнөө мага жазылбайбы же жазылабы дейт. Сиз бирөөгө жакшылык кылып единица салып бердиңиз. Анан ал барып туруп бир жаман иш кылган болсо, мен күнөөкөр боломбу, күнөөкөр болбоймбу дейт. Жок. Бизде Ханафи мазхабта эреже бар. Фе'лу фаилин мухтар деген. Ар бир адам өзү кылган амалына жооп берет. Сиз ага жооп бербейсиз. Мисалы үчүн бирөө бензин куюп койду. Бензинди куйду, Алла разы болсун, урган боюнча кыздарга кетип калды. Ол барган адам күнөөкөр. Бензин куйганда эмне күнөө? Мисалы үчүн бизге деле көп адамдар жардам берип коет, антип. Биз жака кетип калсак, мен жооп берем аны. Ошого единица салып атканда айтып коюңуз анда, мындай эскертип, бирок айтыш деле шарт эмес. Сиз жакшылык кылдыңызбы? Ошол жакшылыгыңызга ылайык соо боласыз. Андан ары жагына ошо кылган адам жооп берет. Болсо Кудай урбады, бирөөгө бычак подарка кылып койсоң, аны менен бар бирөөнү өлтүрсө, сен күнөөкөр болосуң. Жок, андай болбойт, Ар ким өзү күнөөкөр болот. Ошон үчүн фе'лу фаилин мухтар. Өзү каалап туруп бир амалды кылдыбы, мына ошолор гана жооп берет. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, ыктыда кылуу боюнча сурайын дегем дейт. Ыктыда деген нерсе имамдын аркасынан келип намаз окуу. Мисалы, сизди Кыргызстанга келгенден бери угуп көрүп жүрөм дейт. Бирок Москвадамы деди, машалла. Ыктыданы сизге кантип кылам, негизи эле кандай болот дейт. Жок, ал ыктыда дегенди мен намаздагы ыктыда да ойлопмун, Ал ыктыда уюу деген нерсе намазга келгенде имам сиздин намазыңызды окуп бергенге эмне болгон? Жоопкерчиликти алат, келип эки ниет кыласыз. Ушул пешин шам намаз же азыр куптан болуп калды, куптан намазын окумакка ушул имамга уюуну ниет кылып Аллаху акбар дейсиз. Болду, анан кийин сиз дуаларды гана кыласыз. Ат-тахиятын окуйсуз, салаватты айтасыз, субхана раббиал а'ла, субхана раббиал азимди айтасыз. Кыраат кылбайсыз, Фатиха окубайсыз, Замсура окубайсыз, жөн гана турасыз. Тасбих да айтпайсыз, тынч турасыз. Себеби ва иза куриял Кур'ану, эгер Кур'ан окулунса, уккула жана индебей тургула дейт. Алымдарыбыз уккула деген жария окулган жерде айтылат. Индебей тургула деген купуя намаз айтылат. Ошого кандай намазда болбосун эмне кылып турабыз? Имамдын аркасынан индебестен Кур'ан Фатиханы окубайбыз. Анан кээ бир маселе бар да, ла салата лимен лам якра би фатихатил китаб. Кимде ким Фатиханы окубаган болсо, анын намазы жок деп имам Фатиханы окуса аркасынан деп Фатиха окуйбуз. Ал хадисти туура түшүнүү керек. Ла салата лимен лам якра би фатихатил китаб деген хадис жеке окуп атканга анан имамга айтылган. Жеке окуп атсаңыз Фатиха окушуңуз керек, имам болсоңуз Фатиха окушуңуз керек. Фатиха окубасаңыз ла салата намазыңыз жок болот дегени Ханафи мазхабта намазыңдын сообу аз болот деген. Ошон үчүн Фатиханы окуу биздин Ханафи мазхабта важип болуп эсептелет, рукун эмес. Фатиханы окубай калсаңыз, сажда сафкы кылып кутулуп кетсеңиз болот. Намазыңыз толук болот. Эми бул азамат Москвада туруп менин сабактарымды угат экен, Аллахым разы болсун. Ал ушу сиздин аркаңыздан ээрчип, маселеңизди угуп, сиз айткан маселелерди кантип алсам болот деген
мааниде экен. Негизинен биздин устаздарыбыз көп. Бардыгы исламга чакырат, шариатка чакырат. Эми бир адам услубу башкачараак, бир адамдын шариат жеткирүү маселеси башкачараак. Мен ушул сабактарымда өзүмө жоопкерчиликти алып суроолорго жооп берип атам. Себеби Ханафи мазхабындагы бул жерге отурган адам негизи жакшы түшүнгөн адам өзүн тозокко даярдап отурган адам отурат бу жерге. Себеби ар бир айтып аткан сөзүмө кыяматта жооп берем мен. Менин мойнумдагы аманат бул. Мен жыргап элдерге белгилүү болуш үчүн эмес, болгону 25 жыл алган илимимди элге таркатуу вазифасында гана отурам. Болбосо мага деле сонун үйгө барып жыргап жүрө берсем. Болгону менин мойнумда милдетим бар, аманатым бар. Ушул аманатты силерге жеткизишим керек. Ошону туура жеткизишим керек. Туура эмес жеткизсем дагы тозокко барам, жалган айтсам дагы тозокко барам. Себеби эң биринчи тозокко түшө тургандар ким? Устаздар, алымдар биринчи. Кафырлар эмес. Себеби эл көрсүн деп, же болсо китебине карабастан, же Ханафи мазхабты жакшы билбестен туруп, өзүнүн ою менен жооп берип ката кеткен болсо, алар кыяматта жооп бере тургандар. Эми мен жоопкерчиликти өзүм алып сиздерге ушуну жооп берип атам суроолорго. Ошол китептердин Ханафи мазхабтын негизинде. Ушу менин суроолорумду алып окуп, сабактарымды окуп турсаңыз, иншалла ошол мага болгон иктидаңыз болот. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум. Кандайсыз устаз? Үйлөнүп алып, гусулу жок жүрсө азабы кандай дейт. Алла. Үйлөнгөндөн кийин биринчи үйлөнгөнгө чейинки илимдерди үйрөнүш керек. Андан мурда намазды үйрөнүш керек. Кантип намазы бар адам гусулу жок жүрөт. Азыр кыш. Тез эле бир намаздан экинчи намазга чейин убакыт келип калып атат. Анан сиз кантип жүрөсүз? Эгерде бир шарт болбой калып, бир аз жүрүп калган болсоңуз, Аллах Таала кечиримдүү зат. Бирок болушунча тезирээк не кылыш керек? Гусул кылып тазалыктан, жана кир нерседен тазаланыш керек. Эми азабы жок, иншалла. Азабы качан намаздарды каза кылып, көңүл бурбастан күндөп айлап жүрүп калсаңыз, ошондо Кудайдын астында намазыңызга жооп бересиз, таза эмес жүргөнүңүзгө жооп бересиз. Анан жооп бере турган нерселер көп болуп кетет. Эми бир мүмкүнчүлүк болбой калды, ысык суу таппай калдыңыз, айылдасыз, бир аз болуп кетсе, кечирим. Бирок үйлөнөрдөн мурда биринчи душ куруш керек, айылда болсоңуз. Жанагы үйлөнгөнгө чейинки жанагы айтып атпайбызбы? Шариаттын өкүмдөрүн билиш керек. Ошого кирип кетет. Душ сөз куруш керек биринчи. Себеби душ болбосо кышта суроолор көп келет. Мен душум жок эле, таямым кыла берсем болобу? Сен биринчи душту кылып турган үйлөнүшүң керек. Себеби кайсыл нерсе фарызды, важипти толуктай турган болсо, ошол нерсе да важип дейт. Демек, гусул кылып тазалануу важип боло турган болсо, тазалана турган жерди да оңдошубуз керек. Ассаламу алейкум. Кечиресиздер, менде суроом бар эле. Берип көрсөм болот экенби дейт. Мурдагы жолдошум менен ажырашканыбызга 6 жыл болду. Кагаз түрүндө ажырашуу болгон, талак берген эмес. Эми мага турмушка чыгууга сунуш келип жатат. Кандай болуп калат дейт. 6 жыл жүргөнүңүз туура эмес. Идда бүтүп 3 айдан кийин турмушка чыгыш керек. Аял кишинин дагы, эркек кишинин дагы ажырашкандан кийин жөн жүргөнү жакшы эмес. Себеби сактануу, арамдан сактануу оор болуп калат. Мурда көрбөгөндөр көрүп алгандан кийин болот да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Үйлөнүп ажыраштыңбы? Тезирээк үйлөнгөнгө аракет кылыш керек. Эми кагаз түрүндө мага кагаз түрүндө ажырашканбыз дейт. Ошол кагаз түрү кандай кагаз түрүндө ажырашкансыз, ошону айтсаңыз жакшы болмок. Кагаз түрүндө нике күбөлү кыркылганбы, же кагаз түрүндө жазып бергенби мен сенден ажыраштым деп. Эгер кагаз түрүндө мен сени ажырашым, сен талаксың десе, талак түшөт. 6 жыл боло турган болсо, иддасы да бүттү. Эгерде нике күбөлү кыркылган болсо, азыркы мезгилде бир байын талак түшөт деп алымдарыбыз фатва берип атат. Эгер мамлекет тарабынан нике күбөлү кыркылынса, бир байын талак түшөт.
Болду, иддашын күтөт дагы башка турмушка чыгып кете берет. Сиз 6 жылдан боло турган болсо, ушул маселелерди тактаңыз дагы. Бирөө чыгып аткан болсо, тез турмушка чыгыңыз, Аллахым берекесин берсин. Mahır menen kalın bir kalın berse mahırda berilevi. Birok kalınga berilgen akçaga kayrele kızga sep jasap beriledi. Biz aytkanbız kalın menen mahır bir ele. Kalın degeni Kırgızçası, mahır degen Arapçası, bul kızdın akısı. Turmuşka çıkıp atkanda kız özünün güyösünden suray turgan akısı. Bu kızın akısı ol eseplenedi. Hiç kim ağa eğilik kıla albaydı. Emi bize Kırgızlarda şunday bir terbiyalı eylekenbiz, kızlarımız ata enesine aytkan eken de şu ata enem ne dese şu menin şol. Anan ata enesi kuda olup gelgenlerden kalın surap, kalının ber, kızın akısı. Anan ağa ata özü dağı koşup, anım ne kılıp eretken, sep jasap eretken. İlgeri hazır sep dile jasalınbay kaldı okşaydı. İlgeri sep jasalıngan. Sebebi ayaldın, kızdın baylığı bu sevi olup septelinген. Sebebi al akçanı bersedir anı sep kıladı. İlgeri kızdın mülkü mine dese sevi, töşögü, javanı, kala dinligi oşular kızdın mülkü olup septelinген. Anan bağı kalındı Kuda taraftan bergen dağı kızın atası anı alıp özü koşup anan kızga mülk kılıp bergen. Buna oşol kalın bolup kız oşoğa razı oldu. Emi bizge egemendilik algandan keyin anan adamlar şeriatты түшүнүп başladı. Mahır degen nerse var eken, kızın akısı eken go dep özlörü joluk salın elek mahır maselesini söylöş başladı. Ha, mahırga çeyinki meseleler var. Dinge kayçı kerek, şeriat namaz okuş kerek degenday. Anan azırkı mezgilde emi gelip biro mahırыңарды силер куда неме калыңыңарды силер кудалар өзүңөр чечишип алгыла. Mahırды kız men özüm alışım gerek dese kalındı salt iretinde kaldırıp mahırdı erkek aya güyösüne berse daha jakşı bolot. Je bolboso jok. Anda men kalın berbeymi mahır berem dese dagı güyönün akısı var. Emi bayagı at ölbösün, arabasın basın kılıp, saltımızı da kaldırıp, mahır da kalsa, ziyanı yok. Eğer bala oşoğu kudretli bolsa, bol bolsa, kız özünün mahırın alğanğa akısı var. Mahırdın en azı 10 dirham. 10 dirham degen gümüş tıyım menen eseptelinген akça. Paygambarımız 10 dirhamdan azı mahır bolboyt. Biroq azırkı zamanımızda altın menen gümüştün ilgeri bir nesenin ölçösü altın menen gümüşkö ölçöşkön da. İlgeri şol gümüş menen altının bağısında biraz gana ayrıma bolğan eken. Gümüş biraz arzanırak, altın kımbatırak. Gümüş menen zeket ber, altın menen zeket ber bolğan eken. Biroq azır bizdin zamanга gelip altın kımbattap, gümüş ötü arzandap ketdi. Egerde gümüş menen adamlarga zeket ber dei turgan bolsa, bardıq adamda zeket beriş керек болуп калат экен. Себеби gümüş кичинеле gümüş zekettin ölçömüne жетип калат да. Ошого азыркы алымдар шундай фатва берип атат. Азыркы мезгилде gümüştün baası ötü arzandap ketkendikten mahır maselesин, zeket maselesин altın menen eseptеген пайдалуу дейт. Bizde ereje var. Kандай ereje? Zeket, kaysıl zeket fukaralarga anfa, пайдалуу боло турган болсо, ошо зекетти бериш керек дейт. Ошондой эле mahır, аялдарга кандай пайдалуу болсо, ошол mahırды бериш керек дейт. Ошого азыркы мезгилде mahırdın azı 10 dirham деп 4000 сом берсе болбойт. Misal үчүн, siz kızыңızga 4000 сом берип mahır dese, siz эмне дейсиз? Кечирип кой дейсиз да, туурабы? Азыр азыр аз калды мына. Anan oşol gümüş menen eseptegen azırkı mezgilde ыңгайсыз болгондуктан altın menen esepteş керек деп azır men eseptep çıktım oşonun altın mahırdın en azı 27.000 сом. En azı. Göğünde çek yok 200.000 150.000'e çeyin mahır berip atacak. Demek oşondoy masele menen çeçilse inşallah jakşı bolot. Anan janagı saltыбызda kalbasın, anan şeriatta kalbasını ökönü kılsa güyögö bolot.
güyönün abalına "Jok, men mahırda alam" dese, anda kız özünün mahırını alganga akılуу jana anı başka hiç kim alganga akısız jok. Ve sallallahu taala hayra halqihi Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Şu okuyan ilimlerimiz Allah'ım faydalı ilimlerden kılgın. Bergen jooplarыбызды Allah'ım özüň tüz jana tuura kılgın. Adaşkan bolsaň bizge tuura jolda özüň görgözgün. Bilip bilbey kılgan günörübüzdi Allah'ım özüň keçirgin. Şol jerde kol götürgen bardyk musulman murtugandardyň jakşı niyet dileklerini kabul kılgın. Ve sallallahu taala hayra halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.